Эркек аялдар аралаш бардык адамдар топтолуп алып, ырчылардын алдында кыйкырып, секиреп, жинденип алып түшкөн бийлеринин көпчүлүк билбей турган себептери бар. Көп ырчылар өздөрү аткарып жаткан аракеттери жана чертип жаткан музыкаларында жиндерден жардам алышат. Көпчүлүк адамдар болсо муну сезишпейт. Сиз буга ишенүүнү каалабасаңыз дагы, бул чыныгы акыйкат. Адамдар бул аракеттери адаттагыдан башкача экенин, ырчылардын бул иштери аларга позитив маанай улашуу, жакшы музыка ойноп берүү деп ойлошот. Бирок чындыгында дагы ошондойбу? Жок, сиз бул нерселерди өзүңүз билбеген абалда үйүңүзгө өзүңүз алып кирип жатасыз. Өзүңүз аларды үйүңүзгө чакырып жатасыз. Жиндер жөнүндө өзүмдүн тажрыйбамдан келип чыгып сүйлөп берсем, мен мусулман болуумдан мурда түрдүү музыка аспаптарын ойнойт элем. Ишенип айта аламын, ошондо өзүмдү кимдир бирөөнүн башкаруусунда тургандай сезер элем. Адатта кыла албай турган иштеримди кыла алар, ойной албаган музыкаларымды ойной алат элем. Дал ошол музыканы экинчи жолу кайра ойноп бер дешсе, башка кайтарып бере албайт элем. Адамдар муну музыкачынын илхамы деп айтуулары мүмкүн. Бирок билесизби, талант, жөндөмдүүлүк, генийлик маанилерин түшүндүрүүчү genius сөзү жин сөзүнөн алынган. Бир жолу египеттик досум менен ушул жөнүндө сүйлөшүп калган элек. Ал эскидор музыканттарынан Джими Хендриксти билет экен. Досум менен genius сөзү жана ушул нерселер жөнүндө сүйлөшүп жатканыбызда, ал биз genius дегенибизде ошол адамдын жини бар экенин айтабыз деди. Жакшылап ойлоп көрүңүз. Джими Хендрикске окшогон адамдар кандайдыр зат керектебей, мас болбой туруп музыка ойной алышпайт. Мастык аркылуу, наркотик заттар аркылуу инсан эмнелерге кезигет? Жин шайтандарга, эң атактуу музыканттар жөнүндө ойлоп көрүңүз. Алардан көбү ошол даражада музыка ойноо үчүн наркотик заттарын керектешет, же спирттүү ичимдиктер ичишет. Мындан башка айласы да жок. Эгер наркотик заттар алкоголь иче тургандарга аралашпоону, бул илдеттерге карам болгондордун музыкаларын укпоону кааласаңыз, музыкалуу дисктериңизди баарын жыйып мусорго таштап, плейлистиңиздегини болсо өчүрүп салганыңыз жакшы. Эмнеге дегенде сиз угуп жаткан көп ырчылардын абалы ушул. Алар тандаган нерселер наркотик жана спирттүү ичимдиктер. Ислам дининде болсо бул нерселерге мусулман кишинин көз карашы ачык айкын баян кылынган. Соул музыкасы деген атаманы уккансыздарбы эч? Анын мааниси музыка аткарып жаткан адамдын жүрөгүнөн чыгып жаткандай сезилет. Эми алар ошол музыканы аткарып жатканда, ошол ырды ырдап жатканда алардын жүрөктөрү кандай абалда болот? Алар ырдап жаткан убактарында дал ошол туюп жаткан сезимдерди сиз дагы сезе баштайсыз. Түшүнүп жатасызбы? Бул болсо тамаша нерсе эмес. Бул рух менен байланыш олуттуу маселе. Ошондуктан дагы муну соул музыкасы деп аташкан. Бирок бул чынында сыйкыр. Кээде инсан өзү сезбей калса дагы, анын жүрөгү акыйкатты издеп калат. Бирок ошол убакта биз ушунчалык бош эмес болобуз. Ошол жөнүндө башка бир тууганыбыз менен дагы сүйлөшкөн элек. Ал шайтан инсандарды кантип бошотпой коерун айткан эле. Музыка менен, көрүп жаткан фильмдериңиз менен шайтан сизди бошотпой коет. Телефон маңдайында мыкталып калган адамдар зомбиге окшоп калышат. Ал нерселер менен ошончолук бошобой калабыз, жүрөгүбүз хидаят издеп кыйкырып жатканын укпай да калабыз. Мусулман болуумдан мурдагы жүрөгүм менен азыркы жүрөгүмдү салыштырып болбойт. Мени мурдадан тааный тургандар мурунку абалым жана азыркы абалым ортосунда чоң айырма бар экенин айтышат. Мен муну мактануу же башка үчүн айтып жатканым жок. Жөн эле азыр мен туюп жаткан жан тынчтыгы, беймаралчылык мурдагыдан бүтүндөй айырмаланат. Мен бул нерселер үчүн Аллах субханава таалага канча шүгүр айтсам ошончо аз. Аллах субханава таала мени мурдагы абалымдан кантип алып чыгып кеткени жөнүндө ар күнү ойлоймун. Азыр дагы мен мурдагы кесибиме кайтып, азыркы технология заманында эч кандай үн жазуу студияларсыз дагы $1,000,000 акча таба алуум мүмкүн. Башкача айтканда, бул нерселер канчалык оңой экенин айтмакчымын. Бирок мен булардын баары убактылуу көңүл ачуу экенин жүрөгүмдөн сезип билгенмин. Жана алар мени бир гана ийгиликсиздикке алып барат. Бул нерселер инсанды шексиз талкалайт. Жана мен качандыр мына ушул кырсыктуу жолдо элем. Ибн Каййим Жавзия рахимахуллах айтат, жүрөктө Куран жана музыка бир болбойт. Башкача айтканда, бир убактын өзүндө музыканы дагы, Куранды дагы жакшы көрө албайсыз. Жүрөгүбүздө экөөсүнүн ортосунда уруш башталат. Музыка адамды ибадаттан тосуп коет.
Намазда кыраат кылганыңызда музыка уккандай сезимди туйбай коесуз. Баяндар угууну жактырбай каласыз. Музыкага баш ийип калгандар өлүм убагында келме ордуна ыр сөздөрүн кайталоолору да мүмкүн. Бул болсо өтө коркунучтуу. Ошондой экен эмне үчүн мүмкүнчүлүктү колдон чыгарышыбыз керек? Мен шексиз билем музыка сыноо. Ал өзүнө арак ичүүдөн да көбүрөөк баш ийдирип коет. Музыка угууну таштоо тамеки чегүүнү таштоодон да кыйын болуусу мүмкүн. Музыка инсанды өзүнө бул нерселерге караганда катуураак байлап коет. Ошондой экен бизден аста-секин кадамдоо талап кылынат. Эч ким бул нерселердин баарынан бир кутулуп кете албайт. Бирок эч болбосо биринчи кадамды таштоо керек. Аллах Таалага аракет кылып жатканыңызды көргөзүңүз. Аллах эң мээримдүү жана эң ырайымдуу зат. Жана дагы маанилүү нерсе ушул. Аллах Тааладан дуа кылып сураңыз. Аллахтан сураңыз, сизди бул байлануулардан азат кылсын. Байланып калган нерселериңизден кутулууда жардам берүүсүн сурап жалбарыңыз. Керек болсо мусулман болбосоңуз дагы Аллахтан хидаят сураңыз. Кыла ала турган эң жакшы ишибиз асмандар жана жердин жаратуучусунан сураш. Керек болсо жаратуучу зат бар экенине ишенбесеңиз дагы, я Аллах, мени өзүң ыраазы боло турган жолго өзүңдүн жолуна хидаят кылгын деп дуа кылыңыз. Шексиз Аллах сизди исламга хидаят кылат. Эгер инсан асмандар менен жердин жаратуучусунан хидаят сурап чын дилден дуа кылса, ал зат аны хидаят кылат. Ошондой эле инсан Аллах Тааладан өзүн музыкадан куткарууну сурап ихлас менен дуа кылса, шексиз Аллах ага жардам берет. Ага жакшыраак жолду көргөзүп коет. Азыркы коомдо жыныстык каалоолорго эрк бербей, өз тазалыгын сактап жүргөн жаштарды жактырышпайт. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Эмнеге дегенде алар постмодерн либерал караштар торуна түшүп калып, өздөрүнө терс таасир тийгизүүчү нерселерди угуп жатышат. Уйкулуу болуп, зомбиге айланып калып жатышат. Ошондой музыкалар жаштарды Аллахка баш ийбөөгө үндөйт. Балдар, өспүрүмдөр ата-энелерге урматсыздык кылат. Ата-эне болсо мунун себебин билбей таң калууда. Аларды эмнелер угууга коюп бергениңизден кабарлуусузбу? Музыка уга турган адамдардан сурап көрүңүз. Курандан канча жат алышкан экен? Куран жаттоодо кыйналабы жокпу? Эгер ушундай болсо, айтып жаткандарымдын себебин түшүнүп аласыз. Египетте бир тууганыбыз болор эле. Музыкага баш ийип калган. Өтө көп музыка угат эле. Курандан канча сүрө, канча аят жаттаганын сурадым. Силерден көпчүлүгүңүз Куранды Египетте жаттап бүтүргөнсүз, ушундайбы? Бул бир тууганыбыз болсо, Египеттик болуп туруп, бүтүн өмүр бою болгону 4 сүрө жаттаптыр. Жаштыгыңыздан бери музыка угасызбы деп сураганымда, ооба, жаш кезимден музыка угууга үйрөнүп калганмын деди. Мына асыл себеби эмнеде? Кимдир бирөөңүздө ушул көйгөй болсо, музыканын атаандашы Куранга канча убакыт сарптап жатканыңызга көңүл буруңуз. Ошондо шайтан сизди Аллахтан узакташтырууга аракет кылып келе жатканынын күбөсү болосуз.